Туугандар, мен түшүнбөйм да, туристти чакыралы дейбиз го, бирок караңыздар азыр мына Чуңкурчак су пары. Могул жерден киргизбей атышат. Маселе бул кишилерде эмес, маселе ошол неменин Чуңкурчактын су паранын хозяинде администрациясында да. Азыр чалдык, номеринен да чалдык, бул байкелер менен сүйлөшүп номеринен чалсак. Ресторанды броон кылсаңар, же болбосо номер броон кылып, акча төлөсөңөр анан киресиңер. Болбосо без брони жөн эле кирип чыкканга турист болобу, кыскасы ким болот? Руксат жок деген жооп уктук. Анан биз бул жер эми собственный эмес да. Садыр Нуркожоевичке, Камчой Кыдыршаевичке кайрылат турган бир ушундай кайрылат элек да, ушул моменттен пайдаланып. Себептен Турциядан келген коногубуз, башка bundan башка дагы ситуациялар болот да, башка адамдар кирейин десе киргизбейт. Эми обязательно броон кылыш керек экен. Номер броон кылыш керек экен, же ресторандан броон кылыш керек экен. Аны биз заранее билгенибизде ресторандан эле броон кылып коймокпуз, бирок келгенден кийин уже поздно да, короче. Анан суроо туулат да, бул адамдар мамлекетти курска коюп ошондой условияларды коюп атабы, же өздөрүнүн эле немеси. Себептен бул хорошо иштетишсин, пайда көрсүн, бизнес кылсын, бирок бул колот элдики да. Эл кирип, тем более туристтерге биз ушундай колотубуз бар, ушундай кооз жерибиз бар деп мактанайын деп келсек киргизбей койду. Азыр аларга бир нерсе деп айтыш деле неудобно да негизи. Ошого биздин бийликте иштеген адамдарга ушундай нерселерге тыюу салдыртып, ушундай учурларды көзгө алып, мындай көзөмөлгө алып, то есть контролдо болсоңор, бул конкретно билет этет да, туристтердин немесине манай түшүшүнө, жеке жарандардын манай түшүшүнө. Себептен биз эмне үчүн ушул колотко кириш үчүн су парадан тамак жешибиз керек? Эмне үчүн биз ушул колотко кириш үчүн су паранын гостиничный номерин бир суткасын төлөп туруп анан кийин киришибиз керек? Эмне үчүн? Же су пара бул жерде сатып алганбы, кандай?